The leaders left. The leaders are all gone. Дональд Трамп Иран тынчтык келишимин түзүүгө абдан катуу кызыктар экендигин билдирди. Биз керектүү адамдар менен сүйлөшүп жатабыз жана алар келишим түзгүсү ушунчалык катуу келип жатат. Силер муну элестете да албайсыңар, деди. And we'll see what happens. I want to thank The Time of Israel батыштагы булакка таянып, АКШ Иранга берген 15 пункттан турган сунуштун 14-ін жарыялады. АКШнын Иранга койгон талаптары: Иран учурдагы өзөктүк объектилерин толугу менен демонтаж кылышы керек. Иран эч качан өзөктүк куралга ээ болбоого милдеттенме алышы зарыл. Иран аймагында уран байытууга тыюу салынат. Иран жакын арада 60%га чейин байытылган болжол менен 450 килограмм уранды МАГАТЭге өткөрүп бериши керек. Натанс, Исфахан жана Фордо өзөктүк объектилери жабылып, демонтаж кылынууга тийиш. МАГАТЭ Иранда толук көзөмөл ачыктык жана текшерүү мүмкүнчүлүгүн алышы керек. Иран аймактагы прокси саясатынан баш тартууга тийиш. Аймактагы өзүнө байланышкан топторду каржылоону, куралдандырууну жана башкарууну токтотушу керек. Ормуз кысыгы ачык бойдон калып, эркин деңиз жолу катары иштеши зарыл. Ирандын ракеталык программасы аралык жана саны боюнча чектелет. 10 ракеталарды келечекте колдонуу өзүн өзү коргоо менен гана чектелиши керек. Иранга сунушталган пайдалар эл аралык санкциялар толугу менен алынат. АКШ Ирандын жарандык өзөктүк программасын, анын ичинде Бушер атомдук станциясын өнүктүрүүгө жардам берет. Санкцияларды автоматтык түрдө кайра киргизүүгө мүмкүндүк берген механизми жокко чыгарылат. Маалыматка ылайык, Хиртис бул сунуш Иранга Пакистан аркылуу жеткирилгендигин жооп берүү үчүн 24 саат убакыт берилгендигин жазды. Бирок Тегеран мындай кыска мөөнөткө жооп бере албасын билдирген. Коопсуздук коркунучтарынан улам байланыш жана жолугушуулар татаалдашкан. Ошол эле учурда Иран бийлиги сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке кагууда. Парламент спикери Мохаммад Багир Галибаф Дональд Трамптын билдирүүлөрүн фейк жаңылык деп атап, алар финансылык рынокторго таасир этүү максатын көздөйт деп айтты. Бул аралыкта АКШ менен Израилдин аскердик операциясы уланууда. Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролин Левит билдиргендей, Трамптын жана анын командасы дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрдү карап жаткан учурда операциясы толук көлөмдө жүрүп жатат. Дрондор Кувейт эл аралык аэропорт аймагындагы күйүүчү май сактагычты бутага алып, өрт чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн жарандык авиация башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, чабуулдун видеосу социалдык тармактарда тарады. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жок, зыян негизинен мүлккө гана келтирилген. Учурда тиешелүү кызматтар өрттү өчүрүү жана окуяны жагдайларын тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Дональд Трамп Кувейт Иранга каршы аскердик операциясынын башында АКШнын 3 истребителин атып түшүргөнүн чакан ката деп атады. Кувейтте кичинекей эле ката болду. Алар биздин ракеталар менен 3 учакты атып түшүрүштү. Анан ал биздин эле учактар болуп чыкты, бирок учкучтар аман калды. Элестете аласызбы, учкучтар аман калды. Учкучтар дайыма кайтып келишет. Алар бул Patriot системалары менен кутулуу мүмкүн эмес дешти. Ошентсе да алар бат эле чыгып кетишти. Таң калыштуусу үчөөнө тең эч нерсе болгон жок. Алар жакшы абалда, бүгүн кайра учуп жатышат. Кувейттиктер жаңылыштык кетиришти, алар душманга ок чыгарып жатабыз деп ойлошкон. Бул айткандай достук огонь болду. Бирок учкучтар мыкты. Алар бүгүн кайра абада, деди Трамп. They're flying today. Кадрларда Иран тарабынан Ормуз кысыгы жабылгандан кийин абал көрсөтүлдү. Жүздөгөн мунай танкерлери АКШ менен Иран ортосундагы жаңжалдын аякташын күтүп токтоп турушат. Маалыматка караганда, кысыктын жабылышы дүйнөлүк мунай жеткирүүлөрүнө олуттуу таасир тийгизип, деңиздеги логистика үзгүлтүккө учурады. Натыйжада көптөгөн танкерлер жүктөрүн жеткире албай аймакта топтолуп калды. Иран эл аралык деңиз уюмунун мүчөлөрүнө кат жөнөтүп, душман эмес кемелер Ормуз кысыгы аркылуу өтө аларын билдирди. Бул тууралуу Financial Times жазып чыкты. Катта айтылгандай, башка өлкөлөргө тиешелүү же алар менен байланышкан кемелер эгерде Иранга каршы агрессияга катышпаса же аны колдобосо жана бардык коопсуздук эрежелерин так сактаса, ирандык тиешелүү органдар менен координация аркылуу кысык аркылуу коопсуз өтө алышат. Тегеран ошол
ошондой эле агрессорлор жана алардын тарапташтары Ормуз кысыгын Иранга каршы аракеттери үчүн колдонбошу үчүн зарыл жана тең салмактуу чаралар көрүлгөнүн билдирди. Маалыматтарга караганда, учурда Перс булуңунда болжол менен 3200 кеме тыгылып турат. Кеминде 22 кеме кол салууга кабылып, айрымдары коопсуз өтүү үчүн 2 миллион фунт стерлингге чейин төлөөгө мажбур болгон. Bloomberg маалымдагандай, Россия мунайынын баасы Индияда баррелинде $120 ашты. Маалыматтарга ылайык, Уралс маркасындагы мунай өткөн жуманын аягында Индия портторунда рекорддук деңгээлде $121,65 жетип, мурдагыдай арзандатуу берилбестен сатылган. Бул көрсөткүчтү Аргуз агенттигинин маалыматтары тастыктайт. Ирандагы согуш башталгандан бери Индия рыногунда орус мунайынын баасы 100% ашык өскөн. Ошол эле учурда дүйнөлүк эталон болгон Brent мунайынын баасы 69%га жогорулаган.